Кыргызстанда 20 январга карата коронавирус 870 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу коронавируска каршы республикалык чам штабтан кабарлашты. Акыркы суткада 266 адам илдеттен сакайып чыгып, 4 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 1040 адам, амбулатордук түрдө 5961 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 193.028 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 181.692 айыгып чыкса, 2842 киши каза болгон. Күйүүчү майлуу чумайга болгон баа жакынкы күндөрү 4-6 сомго кымбатташы мүмкүн. Бул тууралуу 20 январда өткөн маалымат жыйында Нефтетрейдерлер ассоциациясынын директору Канат Эшатов билдирди. Эшатов азыркы учурда Россиядагы мунай кайраиштетүүчү заводдордо күйүүчү майга болгон баанын жогорулашы Кыргызстандагы кымбаттоонун негизги себептеринин бири деп атады. Күйүүчү майларга болгон баанын жогорулашы 2020 жылдан бери токтой элек. Мындай көрүнүш 2022 жылдын орто ченине чейин уланышы мүмкүн. Мунай заттардын 95% Орусиядан ташылып келет. Жакынкы күндөрү 4-6 сомго кымбатташы мүмкүн. Мындай кырдаалга карабай Кыргызстанда күйүүчү майдын тартыштыгы жаралбайт. Ал эми баанын жогорулашы бул дүйнөлүк тенденция, деди ал. Швецияда урдалган премиум класстагы 5 автоунаа Кыргызстандан табылды. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, ИИМдин Интерполдун улуттук борбордук бюросунун кызматкерлери жүргүзгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Интерпол эл аралык кылмыш полициясы уюму тарабынан издөөдө жүргөн бир нече автоунаа Кыргызстандын аймагына алынып келинип жаткандыгы аныкталган. 2021 жылдын 30 декабрында ИИМдин тергөө кызматынын жана милициянын кайгуул кызматы башкармалыгынын кызматкерлери Бишкек шаарындагы автосалондордун биринде тинтүү жүргүзүү учурунда 18 автоунаа токтотуучу жайга коюлган. Анын ичинен 5 премиум класстагы унаа 2020-2021 жылдары Швецияда урдалган. Учурда унаа урдоого тиешеси бар адамдарды аныктоо, ошондой эле Интерпол эл аралык кылмыш полициясы уюму тарабынан издөөгө алынган башка унааларды издөө боюнча кошумча ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө.